Ошону айтып атат, бул дүйнөнү кууган жиндинин белгиси ушул экен. Ошол үчүн жаннаттын шарабы менен дүйнөнүн шарабынын ортосундагы айырма 4 нерсени баяндайт да. Тагдырга ыраазы болбогон адамдын мисалы кичинекей жаш бала термузду талашып ыйлайт го, бычакты бергиниң, термузду бергиниң, мен дагы бир нерсе кылам деп чайнек талашат. Ошого окшош. Тетиги адамдын байлыгын карачы, мен ошого жетсем экен. Эми жинди болот да, түнү күн иштейт. Айтат, жок, бул сен 100 000 долларга жеткичең бактылуулук миллионго кетип калыптыр дейт. Иванга барат да айтат экен, эми сен мусулман болбосоң зато честныйсың дейт. Абу Дарда радиаллаху анхунун насааттарынан ыймандын туу чокусу өкүмгө сабыр кылуу, тагдырга ыраазы болуу, тобокелде ихластуу болуу жана ааламдардын роббисине бардык ишин таянып тапшыруу. Мусулманмын деген адам көп, бирок ыйманы бекем болуп, ыймандын туу чокусуна жеткендин жана ыйманын бекем экендигинин белгилери төмөнкүлөр экен да. Сабыр кылуу өкүмгө, Аллах Тааланын өкүмдөрү эки түрдүү. Кээ биркилери адамга жаса деген өкүмдөр, буйруган орозо тутуу, зекет берүү, намаз окуу, же болбосо ачууңду бас, берешен бол дегендей өкүмдөрү бар. Экинчи түрдүү өкүмдөрү кайсы бир иштерди кылба дегенге өкүм берген. Жалган айтпа, оорлук кылба, жала жаппа дегендей. Мына ушул эки ишти тең кылууда инсандын нафсисиге кыйын келет. Не үчүн? Түндө туруп алып тахажжуд намаз окуп Аллахтын өкүмүн аткарыш оор. Орозо тутуу жаздын күндөрү оор. Ошол оор кыйынчылыктарды инсан нафсисини мажбурлап аткарат. Же болбосо кээ бир учурларда соода кылганда жалган сүйлөп жүгүрө турган болсо, же кандайдыр бир туура эмес иштерди кылып койгонго нафсиге жагып турат. Ошол нерседен нафсин тартуу да кыйын. Ошондуктан Аллахтын өкүмүнө баш ийип, буйруктарды аткарууда же Аллах инсанды тыйган нерселерден тыюуда кыйынчылык болот, нафсиге жакпайт. Мына ошол жолдо сабыр кылыш керек болот. Аллах Таала бул дүйнөнү сыноо катары кылгандыгы ушунда турат. Адамдын нафсисиге жаккан нерселер көзгө көрүнөт. Бирок ошол нерселердин хакыйкый чыныгысы жаннатта, бул дүйнөдөгүсүнү кылба деп тосуп койгон да. Чыныгы рахат, чыныгы бактылуулук жаннатта. Бул дүйнөдө сүрөтүн коюп туруп, ошол сүрөтүнөн нафсыңды тый деп койгон да. Нафсыңды тыйыш кыйын болот. Ошону тыйып жүрүштү сабыр деп айтат да. Мисал айтат, бул дүйнөдө кайсы бир адамдар шарап ичип тобо кылбай кетсе, кыяматта шарап дарыясы жок калат. Жаннатта 4 дарыя болот да, жаннатка кирген адамгачы. Суудан, таза суудан, балдан, сүттөн, анан шараптан болот. Бул дүйнөдө шарапты көбүрөөк ичип алгандарга же шарап ичип тоба кылбай кеткен инсандар кыяматта шарап дарыясы жок 3 дарыя калат. Эмнеге десе, сен ал дүйнөдөгү сүрөтүгө алданып калгансың. Бул дүйнөдө сүрөтүгө алданып калгансың. Эмне үчүн? Баш ооруткан, дааратканага чуркаткан, адамдын акылын алган эң бир жаман нерсени жакшы деп ичип алгансың. А жаннаттагы ал рахат бере турган болот да. Ошол үчүн жаннаттын шарабы менен дүйнөнүн шарабынын ортосундагы айырма 4 нерсени баяндайт да. Ибн Касир рахматуллахи алейхи айтканга караганда, биринчиси бул дүйнөнүкү баш оорутат. Жаннаттыкы эс алдырат. Бул дүйнөнүкү дааратканага чуркатат. Жаннаттагы чуркатпайт. Бул дүйнөдөгү адамдын акылын алат, жаннаттагы акылын албайт, акылын кайран кылат, рахаттандырат. Ошондуктан бул дүйнөдө кайсы бир адам Алланын тыюуларына сабыр кыла албай калса, өкүнүчкө дуушар болот экен. Экинчиси, биринчи демек сабырдуу болуш керек экен. Экинчиси Аллах Тааланын жазган тагдырына ыраазы болуу керек да. Аллах Таала тагдырды жазганда ким кайсыл табиятта жаралса ошого ылайыктуу кылып тагдыр жазган. Сөп Аллах Таала илимдүү зат. Аллах Таала мээримдүү зат. Изелтеден илимдүү, эзелтеден мээримдүү. Ошол мээримдүү зат, илимдүү зат сиздин кандай болсоңуз сизге ылайыктуу болот, ошону билип туруп жазган да. Ошол үчүн бир адам кедей болуп калса, капа болбош керек да. Менин тагдырымды эмнеге бай деп жазып койбоду, же мен эмнеге палан өлкөдөгү бир адам болуп калбадым деп айтпаш керек. Эмне үчүн? Себеби сиз ушул жерде, ушул халатка сизге ылайыктуу. Эгер сизге Аллах байлык бере турган болсо, эч кимди карабай баарын тебелеп, тепселеп, адамдарды чымын катары санап калышыңыз мүмкүн.
бир бай адам неге мен кедей болуп калбадым деп капаланбасын, себеп ал кедей болуп кала турган болсо чыдабай ал бомуш болуп кетиши мүмкүн. Ошондон Аллах Таала кимдин табияты эмнеге ылайыктуу болсо ошого жакырын кылып туруп тагдыр жазып койгон. Бирок биздин акылыбыз ошого макул, Аллах жазган экен, мага пайданы жакшы билет, Аллах мага жакшылык каалаган, себеби Аллах Таала райымдуу зат деп эмне кылыш керек? Ошого макул болуш керек. Адам баласынын топурагын жер бетинен чогултуп туруп жасаган. Жер бетиндеги топурактардын кээ биркилери таштуу болот, кээ биркилери жумшак болот, кара топурак, кээ биркилери баягы чөп өстүрбөгөн сары топурак болот. Ошондой түрдүү адамдар болот да. Ал эми кара топурактууларды бай кылса боло берет, кичине көтөрө алат да, мөмө бере алат. Сары топуракка мөмөксең өкпөйт. Ал жерге бай кылып жүгөрсөң, эгер биздики шагылдан жаралып калган болсо, суу куйсоң агып кетип сел болуп иш болот да. Ошол үчүн Аллах Таала ар кандай топурактан жараткандыктан ошого ылайыктуу кылып тагдыры жазып койгон. Ошого тагдырга ыраазы болушубуз керек. Тагдырга ыраазы болбогон адамдын мисалы кичинекей жаш бала термузду талашып ыйлайт го, пычакты бергиниң, термузду бергиң, мен дагы бир нерсе кылам деп чайнек талашат. Ошого окшош. Апасы эмне кылат? Аны кой деп токтото албай да, тиги ыйлайт да. Мага мындай кылып бер, тигиндей кылып бер, мен муну алышым керек дейт. Бирок билбейт анын артында ага зыян экенин. Ошондуктан биздин акылыбыз өтө кыска, чектелген. Аллахтын илими чексиз болгондуктан бизге мээримдүүлүгү менен тагдыр жазып койгон. Ошол тагдырга ыраазы болобуз. Вал-ихласу фит-таваккули, жана тобокел кылып Аллахка таянууда ихлас менен болуш керек да. Ар бир ишти Аллага тапшырыш керек, Аллага тобокел болуш керек. Ошол тобокелинде ихлас менен болуш керек да. Жана Аллах Таала бизге кандай чечим чыгарып берсе, Аллага ыраазы болобуз, истислам кылабыз. Аллах падыша, Аллах башкаруучу, макул дейт. Жана ошондой эле Абу Дарда радиаллаху анху айтат эле: "Кана якулу вайлун ликулли жаммаин фагирин фаху кааннаху мажнун." Азап болсун ар бир оозун ачып алып дүйнө топтоочуларга, дүйнөнү аябай көп топтоочуларга дейт. Куды эле ал жинди дейт. Дүйнөнү кылган адамды сырттан карасаң булга жинди болгон деп айтат. Эмне бул жиндиби дейт. Эмнеге? Себеби дүйнө топтойн деген адам биринчи ата-энесин капа кылат. Туугандарын капа кылат. Эмне үчүн? Аларга бербеш керек да. Аялы сураса акча бер деп ага бербеш керек, баласыга бербеш керек. Ким дүйнөңдөн кичине берип турсаң, анын баарынан качыш керек. Эч нерсени карабай, харамды, адалды карабай акча чогултуу керек да. Ошол үчүн Абу Дарда радиаллаху анху айтып атат: "Өтө катуу жанчыдагы азап жиндиге окшоп дүйнөнү көп чогулткандарга. Яра ма индан нас ва ла яра ма индаху." Ал адам, дүйнө топтогон адам, башкалардын кол алдындагы байлыктарын, башкалардын жакшылыктарын көрүп, охо, өзүнөн бийик турган адамдарды, байыраак, бийирак адамдарды көрүп айтат экен да. Тетиги адамдын байлыгын карачы, мен ошого жетсем экен. Эми жинди болот да, түнү күн иштейт да. Эми ошол үчүн эмне кылат? Бирөө капа болсо капа болсун, бирөөдүн акысын жесем жейин, бирок ошол жерге жетейин деп аракет кылат экен да. Шайтандын алдамы ушундай экен. Өзүнөн жогорку жактагы байлыктагы бир адамды көрсөтөт экен. Тетиги адамдын 100 000 доллары бар, сенде 100 000 доллар болсо бактылуу болосуң дейт. Түнү күнү иштеп, адамдарды капа кылып, Россияга барып, башка жактарга барып иштеп, арам адалга карабастан 100 000 долларга жетсе, баякыдай эле жашоо, өзгөрүп деле кеткен жок. Айтат: "Жок, бул сен 100 000 долларга жеткичең бактылуулук миллионго кетип калыптыр" дейт. Анан миллионго коёт. Ошентип өмүр өтүп кетет экен да. Вала ярама индаху, өзүндөгү бар нерселерди карабайт экен. Аллах өмүр берди, ден соолук берди, ооруп больницада жаткан жоксуң, реанимацияга түшө элексиң, шүгүр кылалык. Алхамдулилlah, ачка калган жокпуз, курсагыбыз тоюп турат, үстүбүздө кийим бар, жакшы экен. Ана тетигилерди карачы, тетиги Сосновканын поворотунда. Бир күндүк продуктасы жок, мени бир адам бүгүн апарып иштетип, колума 500 сом берсе экен деп тиленип турган адамдар бар. Канчасы комада жатат, канчасы реанимацияда жатат, канчасы карыялар үйдө жатат. Аларды көрбөйт экен да. Биз ага каранды жакшыбыз го деп шүгүр кылдырбайт экен да. Ошол үчүн динде адам бактылуу жашаш үчүн, дүйнөдө кыйналбасын үчүн, кыйналбай жашайын десе, ал адам дүйнө жагынан өзүнүн төмөндөрдү карайт дагы, дин жагынан өзүнүн жогоруну карайт. Шайтан бизге эмне кылат экен? Дүйнө жагынан бийиктерди, байларды, бийлерди көрсөтөт экен, дин жагынан келгенде зато сен намаз окуйсуң дейт. Паланчы намаз окубайт го дейт. Намаз окубаган адамга барат экен да айтат да, сен го намаз окубайсың, зато мусулмансың го, Иванды карач дейт. Иванга барат да айтат экен, эми сен мусулман болбосоң зато честныйсың дейт. Сен туура айтасың дейт. Адам акысын жебейсиң дейт. Бардыгын алдап койгондо, бардыгы алданып жүрөт да, мен жакшымын депчи. Эч ким айтпайт.
Көбү да гашка барып калса, кыдырууга барып тыкылдатып, жүрүңүз мешитке барыңыз. Зато мешитке барбасам да жүрөк таса деп коет. Ошол үчүн шайтан ушинтип алдайт экен да. Ошону айтып атат, бул дүйнөнү кууган жиндинин белгиси ушул экен. Адамдардын байлыгын карап ооз ачылат. Аллах буга берген байлыкты карабайт. Ошол үчүн бир улуу инсан айткан экен Алланын досторунан, өмүрүмдүн жарымына чейин кыйналып өттүм, кийинки жарымында жыргап өттүм дейт. Биринчи жарымында байлар менен жашап, байлардын байлыгын карап, эмнеге менде жок деп кыйналып кеттим дейт. Кийин кедейлер менен жашап калып, эң байы мен болуп жыргап өттүм деген экен. Ошол үчүн жашоодо кедейлерди, төмөндөрдү карайлык, байлык жагынан, дүйнө жагынан, дин жагынан бийиктерди карайлык да. Эми ушул дүйнөнү сүйгөн жиндилер дейт, лау ястатиу лавасала лайла бин нахар. Эгер мүмкүнчүлүк болсо түнү күнү иштемек дейт. Эгер мүмкүнчүлүк болсо дейт, күндүз да иштейт, түнү дагы иштейт. Аракет кылат дейт. Эми Абу Дарда радыйаллаху анху ордунда бул жок эле. Бүгүн бизде 24/7 деген чыкты го. Түнү дагы иштейт, күндүз дагы иштейт. Ошол үчүн буларга айтат: "Вайлуху мин хисабин галидин ва азабин шадидин." Бул адамдарга катуу азап болот, өтө катуу эсеп кысап болот дейт. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, жашоодо рахаттуу, тынч жашаш үчүн Аллах берген жакшылыкка, байлыкты карап, өзүбүздөн төмөндөрдү карап жашаганга аракеттенелик. Дин жагынан келгенде өзүдөн жогоруларды карайлык. Бул жакшыраак Кур'ан окуйт, бул жакшыраак намаз окуйт, бунда тахажжуду бар, менде жок экен, мында нафил орозосу бар, менде жок экен деп дин жагынан башканы артып коелук. Өзүбүздүн 10 сүрөбүзгө ыраазы болуп, мен заты 10 сүрө билем деп калбайлык. Аллах баарыбызга мына ушул хадистерге амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.